Жеңил өнөр жай тармагында абал көңүл жубатарлык эмес. Бажы биримдигинин эрежелери биздин өлкөдө толук кандуу күчүнө кирген соң кырдаал мындан да курч болушу ыктымал дешет эксперттер. Өзгөчө жеңил өнөр жай тармагы үчүн оор болушу күтүлүүдө. Себеби сырьё 20–30%га чейин кымбаттайт деген божомолдор бар. Анын айынан чет өлкөгө кийимгече сатып иштегендер атаандаштыкка туруштук бере албай калышы ыктымал. Кыргызстандагы өндүрүшчүлөрдүн дээрлик 90% жипшу жана кездемелерди Кытайдан, Түркиядан, Түштүк Кореядан алып келишет. Эгер бажы төлөмдөрү кымбаттаса, сырьёну алып келүү кымбатка түшүп, алар өндүргөн товарлардын баасы да жогорулары турган иш. Алсак чет мамлекеттен кездеме алып келип, биздин ишкерлерге сатуу менен алектенген бул ишкананын кардарлары соңку мезгилде дээрлик 30%га кыскарган. Себеби рубль менен сомдун айырмасынан пайда тапкан кардарлар кирешенин жоктугунан товар сатып алуудан баш тартууда. Мы брали ценой. Биздин товарлардын өтүмдүүлүгү баанын арзандыгына байланыштуу болчу. Эгер биздин товарды 700 сомго сатып алышса, Россиядан 700 рубльга сатышчу. Алардын ортосунан түшкөн айырма биздин дүңүнөн сатып иштегендердин кирешеси эле. Азыр рубльдин куну биздин сом менен эле бирдей болуп калды. Товарлардын баасында эч кандай айырма жок. Россиядагы кардарлар ушундай эле баага түрк товарларын алабыз деп биз менен кызматташуудан баш тартышы ыктымал. Өлкө экономикасына алгылыктуу салым кошкон тармакты жок кылып албоо үчүн алар мамлекет тараптан кандайдыр бир жеңилдиктердин берилишин талап кылууда. Ансыз деле атаандаштыкка туруштук бере албаган майда барат ишканалардын массалык жабылуусу байкалууда. Жаңы жылдык майрамдан кийин кийим тигүү менен алектенген ишканалардын 20% жумушка чыкпай калган. Жана рубльдин түшүшүнө карата азыр швеялардагы спрос көп. Баягы жумуш барбы деп келген кишилер көп да. Бирок ошол жагы кичине оорураак болуп калат го. Анткени деген көп сектор жабылып калса, анан баягы цехтин баары иштеген эле цехтер, бутуна турган эле цехтер андан ары улап таможня союзга киргенде иштеп кетпесе, майда чүйдө цехтердин баары менин оюмча ошо жабылып токтоп калат го деген оюм бар да. Башка тармактарда деле абал жакшы эмес. Май айына чейин чек ара пункттарын жана лабораторияларды биримдиктин талаптарына ылайык келтирип жетишпей калабыз деген кооптонуулар арбын. Анын үстүнө өкмөт бөлүнүүгө даяр болуп калган каражаттан баш тарткан. Айтылган келишим ошол 16 миллион евроны алыш үчүн кредиттин мындай талаптары Кыргызстандын кызыкчылыктарга көп туура келбейт экен. Ошондуктан алар мындай сунуш кылды. Бул иштерди 200 миллион Орусиядан келген акча каражаттардын негизинде Кыргызстана кылынсын деп. Эске салсак, Польша өкмөтү бизге 40 миллион евро бөлүп берүүгө макул болгон. Анын 16 миллиону малды идентификациялоого жумшалмак. Парламентте ратификациядан өтүп, даяр болуп калган документтен баш тартканын өкмөт мүчөлөрү Казакстандан ушундай эле каражатты кайтарымсыз негизде алабыз деп түшүндүргөн. Мен буга макулмун. Бирок бүгүнкү күндө биз ратификация болгон, өз багыты менен кеткен келишимди бузууга эч кандай акысы жок дедим мен. Андай болсо, ошондой жолу менен силер кайра алар менен сүйлөшүп, Польша мамлекет менен алардын макулдугун алып, анан кийин биздин жогорку кеңешке өзүнүн ратификация болгондой эле сунушу менен кайраны өзгөртүш керек да. Анын баарына деген эбегейсиз убакыт кетет. Анын айынан малды идентификациялоо боюнча жарым жыл мурда кабыл алынган мыйзам аткарылбай келет. Ал эми мал паспорттоштурулбаса, эт сүт азыктарын экспорттоо мүмкүн эмес. Азырынча өкмөт мүчөлөрү Кыргыз-Орус өнүктүрүү фондуна келип түшкөн 100 миллион долларга гана сүйүнүп турушат. Башка иштер боюнча жыйынтык байкала элек. 4 өткөрмө пунктка тиешелүү техникаларды орнотуп, эт сүт азыктарын текшерүү үчүн лабораторияларды куруп, өлкөдөгү малдын башын каттап, идентификациядан өткөрүп бүтүүгө болгону 4 ай калды. Мээрим Ташыбекова, Александр Симонов, НТС.